Assalamu алейкум жердештер, туугандар. Бүгүн Жөнөкөй ТВ каналында бизде конокто Жаңыл Мырза Жапарова өзүнүн Москвадагы ийгиликтери, жетишкендиктери менен бөлүшмөкчү. Дагы өзүн кыскача тааныштырып кетсе, анан маегибизди улантсак. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы Москвадагы мекендештер, жалпы эле көрүүчүлөр. Мен Жаңыл Мырза Жапарова, жаш калемгер, Кудайым буйрса жаш ишкерликке аттанып учурум. Ошол. Москвага качан келдиңиз? Анан бул акындык өнөрдү качантан баштап жазып баштасыңыз? Анан дагы бир айта кетчү нерсе, канча китептин ээсисиз? Кудайдын кулагы сүйүнсүн, азыр бир китептин авторумун. Акындык бул кичинекей чагымдан эле бар болчу, бирок өзүм акыл токтотуп, окуп, жетилип, андан кийин ырларымды өзүм редакциялап, ырларымды өзүм карап, жарактуу экендигин агайларга алып барып жүрүп, жаңы гана 2017-жылы мына ушул Нурлуу Желе деген китебимди чыгарганга үлгүрдүм. Бул менин кичинекей болсо да ийгилигим. Башта агайларга ушул мен ыр жазамын, менин ырымды карап берип коюңуз деп айтуудан дагы тартынып жүргөн экенмин. Ийгилигимдин кечирээк чыгышынын себеби ушул болчу. Тартынчаактыгы. Ал эми азыр Кудайым буйрса окуп, билип бардыгын алдыга умтулуп аткан кезибиз. Ушундай акын экенсиз, ырларды жазат экенсиз, анан сиздин ырларды акындар окусун деп эле жазасызбы же болбосо жылдыздарга дагы музыкага оң кошуп ырдаба турган ырларыңыз да барбы? Обон чыгарылган ырларым бар, 3-4 обон чыгарылган. Бирок менин ушул ырыма обон чыгарып коюңуздар деп барган эмесмин. Бирөө обонго ылайык ыр жазып берсе дагы жасап жаза албайм. Себеби акын жашап гана жазат, жасап жаза албайт. Ошон үчүн айтам, эгерде китептин ичинен сиздин обоңузга туура келген ыр болсо, менден белек болсун, ошол ырды чыгара бериңиз. Автору мен экенимди айтсаңыз болду деп гана берем. Буюрса 5 ырына обон чыккан. Белгилүү обончу Болот Токтобаев, Алишер Тотаев өзүмдүн жерде шагаларым ырдап жүрөт. Жакшы, абдан жакшы. Москвага эмне болуп келип калдыңыз? Москвага студент убагымда аябай ошол тартынчаактык болгон үчүнбү, Москвага барасыңбы десе, ошол мен жок окуйм деп да айта албай, ооба барам деп келгенмин. Ким барасың дейт? Эжелерим Москвага барасыңбы, иштеп келесиңби десе, окууну аябай жакшы көргөн жаным, окуймун деп айта алган эмесмин, бирок эми үйдөгүлөр чоңдор айтып атат, барып келейин деп эле келгенмин. Москвада 3 жыл, 4 жыл иштеп, жакшыны да көрдүк, жаманды да көрдүк. Москва бизге армия болуп тарбиялады. Андан кийин жок, окуу гана бизди ийгиликке жеткирет экен деп, кайра барып окуумду улантып, биринчи дипломумду алганмын. Азыр болсо 2-чи дипломдун үстүндө окуп аткан учурум сырттан окуу бөлүмүндө. Окууну Кыргызстанда окуп атасыз, туурабы? Окууну Кыргызстанда окуп атам. Биринчи окуум журналистика кесибин бүткөнмүн. Ал эми 2-чи окуум сырттан окуу бөлүмүндө мугалим, педагогту бүтүп атам, информатика боюнча. Себеби бул мугалимдик баары бир жашоодо керек болот экен. Анан сизди сот тармактардан көрүп жатабыз. Ораторский искусство, жана бир бөлөк нерселерге да кичине жаштарга сабак өтүп атасыздар, бир кичинекей мероприятияларды алып барып атасыздар. Ошолордун ийгилиги, жыйынтыгы кандай болуп атат? Максатыңыздар эмнеде? Мен ушул Москвага келгенимде, ошол 3 жыл жүрүп, окуганга такыр китеп тапкан эмесмин. Ошол 3 жыл китеп тапкан эмесмин. Анан Кыргызстанга барып окуумду кайра уланткан учурда ушундай ниет кылгам. Москвага ошол китептерди алып келем. Москвадагы адамдар деле иштегенче деле ийгиликке жетишип өнүксө болот. Ушул нерсени кыламын деген. Анан өзүм кесибим журналист болгондуктан
Бишкектеги Нур академиясына Нурзат Токтосунованын дагы жеке окуучусу болуп иштеп калдым ошол жакта. Анан билген нерсемди эле, алган билимимди эле бөлүшөйүн. Москвада деле ийгиликке умтулган жаштар бар деп Москвага атайын келип кайра китеп окуш керек деп кыргыз китеп дүкөнүн ачканга жетиштик. Ошол ораторский, анан эл алдында эркин сүйлөө, жок эле дегенде максатты туура коюу боюнча окууларды жаштар менен жүргүзүп аттык. Көп эмес болсо дагы 10-15 адам өзүнүн багытын, максатын таап, китеп алып окуп, максатына салдык. Ошол да менин болсо аз болсо ийгилигим. Азыр кыргызча китептерди Кыргызстандан алып келип, Москвада сатып, кыргыз дүкөнүн ачтыңыз интернет менен. Ошол китептерди биякта өтүш кандай? Анан бизде стереотип бар да, кыргыздар китеп окубайт дегенчи. Анан ошол ачкан бизнесиңиздин туруктуулугу болчудайбы? Сонун результатты көрө алдым. Кыргыз китеп дүкөнүн ачканыбызга 2 гана айдын жүз болду. Өзүм жалгыз ачканым жок. Чындыгында агалар, эжелер жардамдашкан адамдар болду. Башында күлүштү. Сен Москвада, тем более орустардын жеринде кыргыз китептерин сатасыңбы? Бул жактагылар иштеп жүргөн болсо, сенин китебиңди ким окуйт эле дегендер болду. Бирок бул нерсени мен билет болчумун, 3 жыл окуганга китеп тапкан эмесмин мен. Колума бир кыргыз газета, Нур газетасы тийип калса, кайра окучумун. Ал эми өзүм чыгармачыл инсан болгон үчүн мындай инсандар бар экенин билчүмүн. Азыр Кудайга шүгүр, китеп окурмандарын өз ордун таап жатат. Мурда ошол интернет аркылуу заказдарды берип эле аткан болсо, азыр ушул китепти мага таап бериңизчи деген суроо талаптары көбөйүп калды. Алардын суроо талаптары менен биз Кыргызстандан ошол китепти алдырып, алып келип окурмандарга аз да болсо сабатын жойгонго салым коштук. То есть кыргыздар буюрса китеп окушат экен. Китеп окушат экен. Менин таң калганым, 1 айдын ичинде 200 китеп сатылды. Бул деген 200 адам китеп окуганга салым кошо алдык. Демек, бул башталышында ушундай болсо, эгерде кыргыздар Москвада китеп дүкөнү бар экендигин билип калгандан кийин, алар каалаган убакта, каалаган учурда интернеттен карап, же ошол китепти алдырып окуй алышат. Бул деген сонун результат деп ойлойм. Окурмандар бар экен. Иштериңизге ийгилик, аябай жакшы жөрөлгө баштаптырсыз. Китеп бул адамдын аң сезимин, жашоосун өзгөртө турган нерсе. Анан өзүңүз айттыңыз го, аябай тартынчаак болчумун депчи. Анан элге чыгып сүйлөгөндү кантип үйрөндүңүз? Элге чыгып сүйлөгөндү менин устазым ошол Нурзат Токтосунова үйрөттү. Нур академиясына барып, жеке устазым Арслан Ибрагимов дагы болду. Ушул инсандар эл алдында эркин сүйлөгөнүмө. Сен жазалап турбайсың, жазалган адам сүйлөй да алат. Сүйлөй алган адам эл алдына да чыга алат. Эл алдына чыккан адам алардын марекесин да алып бара алат. Эмнеге андай кыла албайсың деген өзүмдүн ичиндеги тартынчактарды жоюп, ийгиликке кадам таштап кетишиме мына ушул инсандар себепчи болду. Кудайым буйрса, алдыдагы күндөрдө дагы көп ийгиликтерди жаратабыз деген. Калп айтпасам, сиз мен билген тойлордо жар айтасыз, Ырчылык, хобби катары ырдап коем. Бирок мен ырдайм деген максатта эмес. Болот Токтобаевдин карындашы болгонум үчүн бул талант менде да бар. Аны кошумча бизнес кылып гана колдонобуз. Рахмат, ийгилигиңиз өтө берсин. Анан өзүңүздөн кичине Москвада болгон жаштарга, Москвадан болгондо ошондой тартынчаактарга, китеп окуучуларга кайрыла кетиңиз. Ооба, мен түшүндүм, китеп окумай сайын адам өзүнүн ийгилигин жарата албайт экен. Ал уялбаган, тартынбаган инсан болсо деле, эгер ал китеп окубаса, ошол нерсени кыла албайт экен. Ал эми китеп окуп туруп, өзүнүн тартынчаактыгын жоя албаган инсан, ал дагы көмүскөдө калып калган инсан экен. Эгерде тартынчаактыгын жоя албай аткан болсо, көпчүлүк менен биздин окууга жаңы кадам окуу борборуна келсе болот. Колубуздан келишинче аларга тажрыйбабыздын жетишинче үйрөтүп беребиз. Китептерибиз болсо бардык тармакта бар. Финансы тармагынан адабият тармагына чейин бар. Эпостуктардан бери алып келдик. Чыңгыз Айтматовдун томдуктарынан бери алып келдик. Сиздер каалаган бардык китептер бар.
орусча окуйт элем дегендер үчүн ошол китептердин орусчасы дагы бар. Мындай шылтоо аларга эч кандай табылбай турганды кылып бардыгын даярдап бердик. Анан бизге кайрылса болот. Интернетте атайын Инстаграмда баракчасы бар. Баракчаңызды айта кетиңиз. Москва кыргыз китеп дүкөнү деп катталган Инстаграмда. Ошол жактан катталып, өзүңүзгө каалаган китепти ошол жактан көрө аласыз. Анан эң чоң кызматыбыз жеткирип берүү акысыз бизде. Ошол окурмандарга ыңгайлуу болсун деп метросуна чейин жеткирип берүү акысыз. Анан кошумчалай айта кетейин, ушул эле китеп дүкөнүнүн алдында орус тил, англис тил курстарын дагы коштук. Жакшы, ишиңерге ийгилик. Азыр бизде мына алып баруучу, ырчы, акын, буюрса келечекте жаңы бизнести алып кетчү кызыбыз Жаңыл Мырза Жапарова маякке келип бергениңиз үчүн сизге абдан ыраазычылык. Буюрса, ушул биздин маекти уккандан кийин көп жаштар ойгонуп, ойлору жакшы жака болуп, сиздердин китеп алып, окуп, ораторский искусствону үйрөнүп, бардыгы жарыкка чыгат деген үмүттөбүз. Ушуну менен бүгүнкү Чакан Жөнөкөй ТВ каналынын көрсөтүүсү бүттү. Сизге албан ийгиликтер. Рахмат сиздерге дагы чакырганыңыздар үчүн.